Академик Муса Мырзапаязов Жатышев атындагы Ош технологиялык университетинде жүз берген бир жумалык жаңылыктар түрмөгү менен эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы сиздер менен мен Кылмек Салибай уулу. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача маалымат. Ош технологиялык университети Балтика мамлекеттик техникалык Боенмикс университети менен кызматташууда. Биздин окуу жай тарабынан орто мектептердин 9-11 класстардын окуучуларынын арасында сынак өткөрүлдү. Ыктыярчылар тобу тазалык акциясын уюштуруп, бул иш-чарага жалпы студенттер катышышты. Өзбекстан Республикасынын жогорку окуу жайлары менен өз ара кызматташуу боюнча келишимдерге кол коюлду. Студенттер арасында спорттун футбол түрү боюнча мелдеш өткөрүлдү. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү күндүн өзөгүн түзмөкчү, биз менен бирге болуңуздар. Ош технологиялык университети бир канча жылдан бери Россия Федерациясынын жогорку окуу жайлары менен илимий иш жүргүзүүдө жана жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоодо тыгыз байланышта иш жүргүзүп келет. Бул эки тараптуу кызматташтыктын алкагында буга чейин бир нече жолу алгылыктуу иш-чаралар өткөрүлүп, бүгүнкү күндө бир нече долбоорлор ишке ашырылды. Алардын эң негизгиси студенттердин эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынан адистиктери боюнча билимдерин өркүндөтүүгө шарт түзүү жана окутуучулардын илимий иштерин алдыга жылдырууда тажрыйба алмашуу болуп саналат. Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарындагы Устинов атындагы Балтика мамлекеттик техникалык Боенмикс университеттер аралык түзүлгөн келишимдин негизинде жумушчу сапар менен келишти. Жумушчу сапардын алкагында биздин университеттин ректору профессор Абдыкадыр Абитов менен жолугушуп, окуу жай менен кенен таанышып чыгышты. Жолугушууга Балтика мамлекеттик техникалык университетинин ректору Иванов Константин Михайлович баштаган топ жана Кыргыз Республикасынын Россия кызматташтыгынын жетекчисинин орун басары Алексеев Василий Николаевич, Ош технологиялык университетинин жетекчилиги, окутуучулары жана студенттери катышышты. Бул иш-чарада аталган окуу жай менен кызматташуунун жолдору талкууланып, жол картасы түзүлдү. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык жарыяланган 2020 жыл региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылына карата Ош технологиялык университетинин экономика жана башкаруу факультетинин бизнес информатика жана маалыматтык экономика кафедрасы тарабынан 9-11 класстардын окуучуларынын арасында коомдогу маалыматтык технологиялардын орду, санариптүү өлкө кандай өлкө, экономикадагы маалыматтык технологиялардын колдонулушу, бүгүнкү күндөгү компьютердин технологиялардын чеги, телефон колдонуунун маданияты жана маалымат технологиялардагы бизнес аталышындагы темалар боюнча сынак болуп өттү. Экономикада колдонмо информатика кафедрасы Ош технологиялык университетинин экономика жана башкаруу факультетинин структуралык бөлүгү. Мында экономика багыты боюнча программисттерди, системалык администраторлорду, мамлекеттик башкаруу органдарында маалыматтык кызматтардын жетекчилерин, коммерциялык ишканаларда, камсыздандыруу компанияларда, банк ишканаларында, аудитордук ишканаларда, жеке ишканаларда, инвестициялык жана коммерциялык компанияларда иштөөчү адистерди даярдайт. Аталган кафедра тарабынан жарыяланган сынактын жыйынтыктоочу бөлүгүнө келген катышуучуларга факультет даярдап жаткан адистиктер тууралуу маалыматтар берилди. Анда окуучулар негизинен санариптүү өлкө кандай өлкө, телефон иштетүүнүн маданияты, маалыматтык технологиянын учурдагы орду, ушул сыяктуу темалардан өздөрү презентация даярдашып, дил баян жазышып келиптир. Жакшы темада ырларды жазып келиштир. Ошолордун ичинен бизге бүгүн экинчи орунду Түгөлбай Сакыев атындагы орто мектеп алды, Кара Суу районуна караштуу. Биринчи орунду Абдыраман Исманов атындагы кыз Эсенкулова Нурай деген кыз биринчи орунду алды. 7 куплет ыр жазып да келиптир. Аябай бир жакшы бир окуучуларга жада калса, ушул биздин Оштунун студенттерине дагы бир мындай жакшы бир демилге болгондогудай бир слайд даярдап келиптир. Эссе автор өз оюн чыгармачылык менен жазуу формасында ишке ашыруу ишмердиги. Эссе жазуу илим да, өнөр да болуп саналат. Эссе автор өз оюн чыгармачылык менен жазуу формасында ишке ашыруу ишмердиги. Эссе жазуу илим да, өнөр да болуп саналат. Эссе узак жылдардан бери мектеп программасында колдонулуп келе жаткан жазуу ишинин бир түрү. Ошондой эле ал жогорку окуу жайларына кабыл алуудагы билимди өлчөп-көрүүнүндө башкы критерий катары кызмат кылып келген жана кызмат кылып келүүдө. Биздин окуу жай тарабынан орто мектептердин 9 жана 11 класстардын окуучуларынын арасында сынак өткөрүлдү. Аталган иш-чарага Ош областынын райондорунан окуучулар катышты.
Мен бул жакка келгенде биринчи орунду алам деп күткөн эмесмин, аябай аракеттендим. Досторум менен келдим, аябай сонун өттү, шаңды өттү. Буну уюштуруп берген агайларыбызга дагы аябай чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Жана мени ушул жакка жөнөтүп мага жардам берген, өзүмдүн информатика сабагынан берген Матова Гүлжамал эжекеме чоң рахматымды билдирем. Мен ушул Ошту университетине жалпы окуучуларды, өмүрдү бүтүрүүчүлөрдү келип окуп кетишин сунуштайм. Аябай сонун өттү, мага аябай жакты. Бул сынакка окутуучулар аталган тема боюнча баяндама, дил баян, эссе, презентация даярдап келишкен. Жыйынтыгында жеңүүчүлөр уюштуруучулар тарабынан акчалай жана баалуу белектер менен сыйланышты. Тибеттен жашайсың. Көзүң өлбөй телефонду баратып, интернетке жалгандарды таратып, кочу адам мындай кантип болмок эле, акча үчүн жалган маалымат жаратып. Эми гана өсүп келаткан бөбөгүм. Биринчи даражадагы диплом Эсенкулова Нурай 2000 сом акчалай сыйлык. Экинчи даражадагы диплом Каныбаева Акзинат 1000 сом акчалай сыйлык. Үчүнчү даражадагы диплом Акылбек кызы Айпери жана Ражапова Мейримгүл 500 сом акчалай сыйлыкка ээ болушту. Биздин факультетте негизинен бюджеттик багытта меселер бар. Бул бюджеттик багытта бир гана социалдык иштер деген багыт боюнча бюджеттик эл окусаңар болот. Быйыл мына 13 бала ошол жерде биринчи курста бюджеттик негизде окуп жатат. Башка багыттар боюнча контракт негизде алабыз. Контракт бир 30 миңдин тегерегинде. Учурдагы муунду заман талабы менен окутуу жана тарбиялоо коомдун негизги талабы болуп эсептелет. Анткени илим менен технологиянын күн санап өсүшү ар бир жарандын жогорку билимге жана тарбияга ээ болушун камсыздап жатат. Андыктан жаштарды келечектеги өз өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн мыкты тарбиялоого милдеттүүбүз. Айлана чөйрөнү коргоо, бул ар кандай илим будактарынын изилдөөлөрүн, жетишкендиктерин колдонуп, жаратылышты булгабай аны баштапкы абалындай таза сактоо аракетинде жасалган иш-чаралар системасы. Ишембилик социализм мезгилине жылына бир же эки жолу коомдун пайдасы үчүн коллективдүү түрдө өз ыктыяры менен акысыз иштелген күн. Мурда жөрөлгө алгачкы жолу башталган жылдары ишемби күнү гана иштелген. Аты ошондон байланыштуу пайда болгон. Бул жакшы салтууланган иш-чара биздин университетте орун алып, тазалык акциясы өткөрүлдү. Жаратылыш чөйрөсү коргоого көбүрөөк муктаж болот. Анткени адам жараткан чөйрөнүн объектилеринин жаратылыш чөйрөсү жабыркап, алардын байланыштары үзүлүп, табигый тең салмактуулук бузулат. Демек, коомдук өндүрүштүн өнүгүшүнө жана адамдын дээрлик географиялык кабыкты камтып, иш чөйрөсүнүн кеңейишине жараша табиятты коргоо боюнча комплекстүү иш-чаралардын зарылдыгы келип чыгат. Бул максатта ыктыярчылар тобу тазалык университет үчүн, университет биз үчүн ураны менен окуу жайдын айланасын тазалоого чыгышты. Биз азыркы учурда ушул Оштунун өзүндө тазалык иш-чарасын өткөрүп жатабыз. Негизинен биз бир эле тазалык менен чектелбестен башка иш-чаралардан кылып жүргөнбүз. Кечээ күнү 20 февраль күнү Боркел үйлөрүнө барып келдик. Анан бүгүн тазалык иш-чарасына бир күн алдын жарыя бергенбиз. Өзүбүзгө студенттер тарттыруу максатында, өзүнүн массабызды көбөйтүү максатында тарттырган үчүн жарыя бергенбиз. Студенттерибиз кайдыгер карабастан бизге келип бизге жардам берүүдө. Негизинен тазалык биз негизи темабыз тазалык университетибиз баарыбызга деген темада ошол тазалык иш-чарасын өткөрүп жатабыз. Негизи тазалык эң биринчи орунда болот деп ишенем. Тазалык тазаланган эмес, чачылбаган жерде дегендей коомчулук да ушул эмгекти баалап, тазаланган коомдук жайларыбызды аяр пайдаланып, тазалыгын сактай билген жакшы. Студенттер актоо, сырдоо калыбына келтирүү иштери менен биргеликте окуу жайдын жана Эрдем мечитинин айланасын тазалашты. Жаштарга багындай үлгү катары же болбосо тазалыкты сактайлы деген катары ушул уран катары уюштурганыбыз болгон. Бул иш-чарабызды эң негизинен эле алгачкы ушул университеттин айланасынан баштадык. Бир эле университеттин айланасыны тазалап калбастан, бул сырттагы тротуарлорду жана бул мына Эрдем мечитинин айланасыны тазалап чыктык. Бул айланасыны тазалаганыбыздын себеби бардык эле сырттагы жаштар көрсүн деген жана үлгү катары ушундай таштабасын таштандыларды, айланабызды таза кармайлы деген максатта уюштурдук бул иш-чараны. Бардык катышкан ыктыярчыларга жана студенттерибизге баарына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар бирибиз тазалык үчүн жоопту экенибизди унутпай, айлана чөйрөгө зыян келтирбегенге аракет кылуубуз зарыл дейт акциянын катышуучулары.
Ош технологиялык университети Кыргызстандын түштүк аймагындагы техникалык багыттагы бирден-бир жогорку окуу жай катары кадрларды даярдоодо жарым кылымдык тарыхы бар окуу жай. Бүгүнкү күндө университет эл аралык стандартка жооп бере турган билим берүүдөгү бардык шарттар камсыз болгон. Ошондуктан алыскы жана жакынкы чет өлкөлөр менен бирге эле өлкө ичиндеги жогорку окуу жайлар менен ар тараптуу кызматташып келет. Ош технологиялык университетине Ташкент мамлекеттик техникалык университетинин энергетика факультетинин деканы профессор Ташов Жавахир Буриевич университеттер аралык түзүлгөн келишимдин негизинде жумушчу сапары менен келди. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөр болду. Жолугушуунун максаты Ош технологиялык университетинин жана энергетика факультетинин лабораториялык базалары менен таанышуу, студенттердин жана окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгүн ишке ашыруу, илимий жактан эки факультеттин ортосундагы иштерди жүргүзүү, аспиранттарды даярдоо жана жаңы 2020-2021 окуу жылынан баштап эки кошулган эки форматында окуу процессин ишке ашыруу болуп саналат. Футбол оюндун куралы болгон топко кол тийгизбей, аны каршылаштардын дарбазасына киргизүүдөгү гол эсебинде атааңдаштардан алдыда турууда жеңишке жетүүчү командалык спорт түрү. Мында оюнчулар эки командага бөлүнүп, топту атайын дарбазага тээп киргизүү менен бирин-бири жеңип алууга умтулат. Футбол оюну бүткүл дененин өзгөчө буттун булчуңдарын өсүшүнө жардам берет. Ден соолукка кам көрүү максатында студенттер өз аралык достук мелдешин өткөрүштү. Футбол оюнун көбүнчө жаштар жана балдар ойнойт. Жүрөк, кан тамыр жана дем алуу системасын чыңдайт. Мындан сырткары адамды эрктүүлүккө, шамдагайлыкка, чыдамдуулукка тарбиялайт. Футбол топ менен аткарылуучу татаал техникалык кыймыл, өзгөчө тыкандыкты талап кылат. Ал денени ар тараптан өнүктүрүп жана ден соолукту чыңдоого жакшы таасир берет. Жаштар комитети тарабынан студенттердин ден соолугун чыңдоо, спортко болгон кызыгуусун өркүндөтүү максатында биздин университетте спорттун футбол түрү боюнча мелдеш уюштурулду. Бүгүнкү иш-чара жаштар комитетинин төрагасы Жомарт Агаев тарабынан уюштуруп жатат. Бул оюнда бүгүн 4 команда катышып жатат. Бул 4 команданын ичинен бул жерде төрагалар командасы жана активисттер өзүнчө, жаштык теле студиясынын жигиттери жана башка активисттер. Ошол менен 4 команда ойноп жатат. Бул оюнду уюштуруунун максаты биздин комитеттин жигиттеринин ынтымагы. Ошо ынтымак достук оюну Жомарт Агаев уюштуруп кичине оюн кылайлы деп бүгүнкү оюнду уюштуруп берди. Бүгүнкү оюн жакшы деңгээлде өтүп жатат. Жигиттер урушуп, жарашып дегендей жакшы маанайда өтүп жатат. Спорт ар кандай дене тарбиялык көнүгүүлөр боюнча окуу машыгууну жана мелдештерди уюштуруу жана өткөрүү системасы. Спорт адамдын ден соолугун чыңдоо, мелдеште жогорку көрсөткүккө жана жеңишке жетүү максатын көздөйт. Дене тарбиянын негизги бөлүгү. Жаштардын спорт менен машыгып, дене көнүгүүлөрүн жасап, дени сак жашоого умтулуусу бир гана өздөрү үчүн эмес, бүткүл коомго да пайдалуу болуп эсептелет. Бүгүн технологиялык колледждин жалпы эле активисттеринин эң алдыңкы жаштардын арасында футбол уюштурдук. Бул футболдо жалпысынан эле 5 команда катышты. Бул оюндун максаты болсо биздин колледждин ошол активисттери мындай бири-бирине болгон ынтымактын биримдиктин күчөтүү үчүн болду. Анан биздин бардык оюнчуларга жакты. Буюрса дагы көптөгөн оюндарды уюштуруп турабыз. Биздин университеттин гуманитардык технологиялык колледждин студенттеринин арасында футбол боюнча өткөрүлгөн мелдешке колледждин студенттеринен түзүлгөн командалар катышты. Студенттердин бул сыяктуу иш-чараларга катышуулары ден соолукту чыңдоо, бош убакытты максаттуу пайдалануунун эң мыкты шарттарынын бири. Спорт чечкиндүүлүк, туруктуулук, тартиптүүлүк, коллективди сүйүү, жеңишке умтула билүү жана башкаларды баалоо сапаттарды өнүктүрөт. Азыр жаз мезгили болгондуктан мындай ар кандай ар түрдүү жугуштуу ооруларга каршы ден соолукту чыңдап, студенттердин биримдиги болуп, анан мындай сонун стадиондордо мындай чуркап, ден соолугубузга пайда эле болду жана бири-бирибизди жакшыдан таанып алдык. Ушундай оюндарды көп уюштурса дейт элем. Анан ушул оюнду уюштурган төрага төрайымыбызга ыраазычылык билдирем. Ушундай бул оюн өтө жогорку деңгээлде болду. Ушундай оюндар көп болсо дейм. Чоң рахмат. Жаштарды спортко тартуу менен алардын ден соолугунун бекемдигине жана бош убактысын туура пайдаланууга үндөй алабыз. Ошондой эле спорт достуктун, биримдиктин булагы. Студенттер бири-бири менен жакындан таанышып, достук мамиле курууга жол ачылат дейт уюштуруучулар. Мелдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөргө, мыкты оюнчуларга баалуу белектер жана грамоталар тапшырылды.
Wir haben viele Programme, weil ich bin Geologist. Wir brauchen sehr viele Programme. In Zukunft brauchen wir an solchen Programmen. Everybody knows that it's 21st, 21st century, and also we are geologists, and this class is important thing in university. This university because of we are geologists and we are working with maps, and also there have we some programs, important programs that with that we can create a new maps to work with that. And I think that it's the best way to teaching and to knowing new informations about these programs and to creating a new maps. Мен Маматұлы Тұрдықұл, кибернетика жана маалымат технологиялык факультетинин 2-чи курсунун ИВТ-1 18 сайпасынын студентимин. Мен бул жерде окуганыма эч өкүнбөйм. Бул жерде билим берүү деңгээли абдан жогору. Мугалимдердин жана биз өзүбүздөн мугалимдерден качество жакшы ала алабыз. Жана бул жерде заманбап акыркы жабдуулар менен камсыздалган. Бул ар бир комнатада компьютерлер менен жана программалоо менен биз таанышабыз. Мен Эргашова Фарида, Ош технологиялык университетинин кибернетика жана маалыматтар технологиялык факультетинде Пафтас кафедрасында билим алып келемин. Биздин кафедрада окуу үчүн толук кандуу шарттар түзүлгөн, акыркы үлгүдөгү компьютерлер менен жана интернет менен туташтырылган. Бул кесипте биз программаларды үйрөнүп жана программаларды, сайттарды түзүүнү үйрөнөбүз. CorelDRAW, C++, C# жана башка программаларды үйрөнө алабыз. Биз бул кесип менен каалаган жерге ишке кирсек болот. Азыркы учурдун заман талабына ылайык болгон кесип деп айта аламын. Лабораторияның аталышы робототехника деп аталат. Кибернетика жана маалымат технологияларынын факультетинин деканы Шайырбек Мырзабек агайыбыздын жемилгеси менен ошо лаборатория ачылды. Бул лабораторияда ошо программирование жана робототехника кызыккан студент балдарыбыз ушул лабораторияга келип, ошогон датчиктердин жардамында, запчастьтардын жардамында ушундай кадимкидей роботтор чогултса болот. Мисалы үчүн мына пластиковый контейнерлерде көптөгөн датчиктер бар. Датчик приближения деген бар, датчик освещения деген бар. Жана көптөгөн датчиктер бар. Мына көрүп атканыңыздар мына контейнерлерде, пластиковый контейнерлерде өтө көптөгөн керектүү нерсе, элементтер бар, запчасть датчиктер бар. Мисалы үчүн бул роботтун аталышы бионическая рука деп аталат. Робот кадимкидей джойстиктин жардамында башкарылат.
Сиздер менен Жаштык телестудиясы болду. Сиздер бизди соц тармактардан жана ошондой эле YouTube каналыбыздан Ошту Жаштык ТВ деп издеп көрсөңүздөр болот. Ал эми мен сиздер менен кийинки жуманын ушул мөөнөттөрүндө кездешем. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман болуңуздар.